эми кудулдардын сапашында турган бүгүнкү кудулдардын аксакалы сиздердин кол чабыңыздар менен биздин аксакал кудулубуз Келдибек Ниязов аксакалды сахнага чакырабыз. Келдибек Ниязов. Көрүнүшүңөргө караганда булардын көрүүчүлөрүндө сезилет, бирок меники деле көп окшойт. 65тен ашкандар кол көтөрүп койсоңор. Көп эле экенсиңер. Анда теманы ошондон баштайлы. Жаңы жыл 31-нен бирине караган күнү тоодо малчы болгон Абышка кемпир бар экен. Баласы менен келини жаккага кетет экен, балдарын алып айылга түшүп майрамдап келебиз деп. Тамагыңар даяр, баары даяр деп өкө кеткенден кийин Абышка кемпир чайын ичип жатканда кечке темселеген Абышка коңурук тарта баштайт экен да. Десе куу кемпир уктабай жатып, "Ай Абышка" дейт экен. "Ай Абышка" десе, "Эмне?" үнүң өчкүр дейт экен. "Баягы жаштык эстеп атпаймынбы? Көрсүшү турбайбы, карабайсың, убакыт өтөт экен. Илгери майрамдарда айгырга учкаштырып алып жөнөчү элең көчүгүм жоорусаң ага карабай. Ошонун баарын эстеп атпаймын, карачы, уулубуз менен келинибиз кетти айылга майрамдаганы" десе, "Жөн жатчатаң, носурайм, майрамды эмне кыласың" дейт экен. Бир топтон Абышка дейт экен, "И" десе, "Сенин баягы ошо кезде колумду ушундай ушалаганыңды эстеп атпаймынбы" дейт экен. Куу кемпирди карагылачы. Анан келе азыр деле ушалайм дейт экен. Ба кемпир колун берери менен кемпир бакырып эткен, "Өлүңдү көрөйүн, колуң колбу же кыпкач болуп калганбы" дейт экен. "Жат анда" дейт экен. Жатат экен бир кезден Абышка дейт экен, "Ой эмне" десе, "Анда санда бооларымды жыттагылаганын эстеп атпаймынбы" дейт экен. Келе азыр деле жыттайм деп жакындаганда бакырып эткен, "Жакын жыттабай кара жерге кир, алдыгы сакалың сакалбы же щоткабы" дейт экен. Кайра жатып байкуш Абышка үргүлөй баштаганда кемпир жөн жатпай, "Ай Абышка" дейт экен. "Ой эмне" десе, "Анда санда кулагымдын жумшак жерин тиштегилеп ойногонуң эске түшүп атпайбы" дейт экен. Дегенде Абышка жууркан ыргытып эле тамталаңдап жөнөйт экен эстигөздөй. Десе кемпир эс чип кетип, "Ай каяка" десе, каяка жата тур, азыр протезди кийип келейин" деп. Рахмат. Ана Маурике куудулдар, өзүңөр билесиңер, "Тагдырдын өгөй балдары" деген сөз бар, спектакльде бар. Маурике куудулдар ушу маданият тармагынын, өкмөттүн, андан жогоркулардын ушул өгөй балдары да куудулдук өнөрдө жүргөндөр. Деле буларды караган киши жок. Кичине туура эмес сөз сүйлөп койсо тим эле ызылдап чыгышат, "Бизди шылдыңдады, бизди айтып койду" деп. Өзлөрүнөн кетип атканы менен иш жок. Илгери дагы жакшы заманды башыбыздан өткөрүп турбуз. Асанкул Шаршен экөөбүз съездердин концертине чыгып элек. Чоң концерттерге чыгып элек. Ошондо деле бизди жакшы кабыл алышып, "Моореке жерин бүгүн айтпагыла, кийин айта бергиле" дегендейге чейин барышчу. Азыр болсо мынтип атат. Ана Моореке Рахманга мен ыраазы болом, Рахман иниме, карабайсыңарбы? Ошол өзүнүн деле иши, үй бүлөлүк турмушуна бүт быкы-чыкы, анан чыкканды көрөсүңөр, чачы деле түшүп жамбылга окшоп баратат өзү. Көп ойлогон киши ошондой болот. Анан кийин ошого дагы карабай ушул өнөр өчүп калбасын деп, ушул татынакай балдарды, таланттуу балдарды чогултуп мондай кичинекей театр кылып, анан ушул барбай багы ашың жок болсо да кашың жокпу дегендей, күлкү баары бир кандай болбосун, кыргыз эли кандай жашоодо жашап келбесин, күлкүгө куштар болуп өткөн элбиз. Анан мына ошо күлкүнү өчүрбөй келатат. Анан жана уулум айтпадыбы, Рахман атабыз чыкканда кол чаап койгула деп. Ошо менин атыман да ошо жерден да көбүрөөк кол чаап койгула, макулбу? Эми жана карыс тыгып чыгып атпайбы? Эми ас калдык карыска дейт. Эми биздин
намыс жоқ екен. Бір ғана сөз айтыш керек. Біздің ер азаматтарда намыс жоқ. Же болбосо жанагы байлар төртөө бирикселе бүт дүниелік қарызды төлеп қоя тұрған құдіреттері бар екен, қарабайсыңдар. Намыс. Жанагы ата-энесин саткандай да, ошондой болуп калган экен. Биздин байларыбыз не дейбиз? Анан карызды акыл менен ойлоп көрсө кутулуп коюуга болот экен. Бир кыргыз жигит карызга белчесинен батат экен да, байкуш эчке чыга албай калат экен. Дарбасадан чыкса камок акшийип Айшакан дептерди көтөрүп карап турат. Аялы кыйнайт, иштебейсиңби дейт, иш жок, байкуш диплом жатат, балдары ыйлайт, тигин алып бер, муну алып берет дейт. Бейчек болот да байкуш өзүнөн өзү бушайман болуп жип даярдайт экен. Ушулар уктап жатканда билгиспей асынып өлүп калайынчы ушундан көрө. Калганын көрбөсөм мейли деп. Бирок акыл бар экен, токтой калатканда айтат экен, ойлойт экен, мейли мен өлдүм асынып. А могу балдарымды кимге калтырам я? Баягы асынып өлгөндүн балдары темселеп жүрөт көчөдө дебейби? Кой намыстанайын дейт экен, ар ойлонуп, бер ойлонуп, ата-энесинен калган 6 гана таппак боз үй бар экен, ошону сатайын дейт экен. Акыркы эме ушул дейт экен. Эгер ушундан уланып кетсем, уланып кеттим, мындан уланбай калсам, анда жип менен коштошом дейт экен. Ошентип баягы 6 канат боз үйдү тигип койот экен, агыротуна чындыгында абдан сонун экен. Анан реклама өрөт, боз үй сатам, мындай тигиндей мындай деп. Аңгыч эле чоң кара жип менен карашки тагынган бир кыргыз жигит кирип келет да, боз үй сатып атасыз, сатып атам. Кана дейт, тигине дейт. Тиягын көрөт, биягын көрөт да аябай ыраазы болуп баягы жигит айтат. Агай дейт, базардын өзүнүн закону бар, задатык деген. Могу 2000 сомду кармап туруңуз. Жогорку айылда бир боз үй сатып атыптыр, ошону барып карап келе коем. Эгер ошол жакса ошону алам, ошол жакпаса сиздикин сөз келип алам, бирок эч кимге сатпай туруңуз деп кетип калат. Баягы байкуш 1000 сом эмес, 1 сом кармаганда канча жыл болгон, колу калтырап, титиреп, кетпеген жеринен тергетип, акыл эсинен айнып, көзүн ачса, камокто турат Айшакандын бет маңдайында. Баягы 1000 сомду өреткен Айшакан карыздын барын сыстагы калса кичине момпос үй бер балдарыма дейт экен. Баягы 1000 сомду кармап алып Айшакан ойлонот экен. Ошол айылда таксовать эткенге товар ташытып жүрүп 1000 сом бербей какшап жүргөн экен. Тигил жигит эртең менен келип айтып кеткен экен. Бүгүн акыркы жолу ташып берип атам товарыңды, экинчи келбейм деп кеткен экен. Кой, ошону бере коеюнчу деп. Сен карап тур камокто деп чуркап барып Айшакан таксиге берет экен 1000 сомду. Таксист 1000 сомду алганда ойлойт экен, ыйланайын Кудай, күндө эле карызга май коюп атам, бүгүн ошол эжени бир сүйүндүрөйүнчү ушул 1000 сомду апарып деп, баягы такси дурулдатып барып туруп май сатканга берет экен. Мына эже баягы 1000 сомум деп. Буга чейин 3 эле мүнөт өтөт экен. Май саткан ойлонот экен, участковый айтпады беле, сенин крышаң менмин, анда санда 1000 сомдон ыргытып тур деп. Кокой ошону берип коеюнчу деп, участковыйга тигил 1000 сомду береткен. Участковый 1000 сомду алып ойлонот экен, айыл өкмөтү дайым эскертпеди беле. Анда сатан единствага бир 1000 сомдон ыргытып турбайсың деп беле. Кокуй ошону бере коеюнчу деп, бая 1000 сомду алып алып, шашкан бойдон барып айыл өкмөткө береткен. Буга чейин 6 мүнөт өтөт экен. Айыл өкмөт 1000 сомду кармап ойлонот экен, я Кудайырган баягынын боз үйүн көчөгө тиктирип алып, анда ар нерсе саттырдым эле, анан жөн эле ажыкыстанып 1000 сомду бербей койдум эле, байкуш момунга ушу 1000 сомду берейинчи деп, айыл өкмөт келип, баягы боз үй саткычка 1000 сомду берет экен. Буга чейин 7 мүнөт өтөт экен, баягы 1000 сомду алып, байкуш далдырап турганда тиги жигит түшүп келет экен да айтат экен, байке дейт экен, тигил боз үй жакты ошону алмай болдум. Бирок ушундай кебетеңиз сонун киши экенсиз, ушу мен берген 1000 сом сизде кала берсинчи деп кетип калган экен. Ошентип 7 мүнөттө бүт айыл бири-биринен карысын кутулуп, тиги дагы 1000 сомду болуп калып атпайбы? Келдибек Ниязов агайыбызга кол чабууларыбыз.